22 август күнү Чоң Алай районундагы Карамык чек ара тозотунда кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер Бексултан Баридинов дайынсыз жоголгон. Алгач анын куралчан качып кеткени айтылган. Кийин чек ара кызматын өмөткө чыккан боюнча кайтып келбегенин билдиришти. Аны издөөгө Кара Тейит Карамык айылдарынын тургундары, чек арачылар тартылышкан, бирок азыркы күнгө чейин табыла элек. Бул боюнча чек ара кызматы иликтөө жүргүзүп, анын негизинде бир катар жетекчилерди кызматынан бошоткон. Ошол солдат жоголгондон кийин мамлекеттик чек ара кызматында аябай каттуу чаралар көрүлдү. Сиз туура айтасыз. Чек ара заставасынын жетекчиси, мамлекеттик чек ара кызматынын Ош жана Жалал Абад областтар боюнча башкармалыгынын жетекчиси, анын 2 орун басары, ошондой эле чек ара отрядынын жетекчиси жумуш орундарынан алынып эле койбостон ошол жетекчилер Карамык жергесине ошол биздин жоокерибизди, биздин балабызды издегенге бүгүнкү күндө тартылды. Мамлекеттик чек ара төрагасынын буйругу менен ал кишилер Карамыкта жаткан жери ошол жерде болуп атат. Бардык жерде биздин балабыз табылмай сайын ошол жерде кызматтарын улантышат. Жоголгон жоокердин тууганы Кутманалы Баридиновдун айтымында ошол күнү Бексултан 3 жоокери менен бирге аңчылыкка чыккан. Бул тууралуу тозоттун жетекчилиги да кабардар болгон. Ошо Карамык заставасынын жетекчилиги булар чек ара линиясын кайтарган өмөткө чыкканда жоголгон деп айтышкан. Бирок азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин балдары, кызматкерлери тастык иштеп, бул маалымат такталды. Алар чек араны кайтарууга эмес, ошо Шумкар тоосу деген тоого аңчылыкка чыкканда жоголгондугу маалым болгон. Бул тастыкталган маалымат, ошол жанында болгон жоокерлер дагы тастыктаган, бул тастыкталган маалымат. Анан Карамык чек ара заставасынын жетекчилиги буга түздөн-түз уруксат бергендиги деле мындай жашыруун эмес, эми түздөн-түз көрсөтмө болуп, буйрук менен жибербесе дагы уруксат менен чыккан. Анткени 4 жоокер эч убакта өз алдынча ал жакка кетип калбайт. Биздин туугандардын деле, айылдаштардын, ошондой эле укук коргоо органдарынын деле айтуусу боюнча бир 2-3 вариант бар азыр. Биринчиси кандайдыр бир нарко бизнес менен шугулданган, же болбосо дагы башка күчтөр тарабынан урдап кетти деген вариант. Экинчиси эми Кудай анын бетин ары кылсын, ошол жанында болгон 3 жоокер өлтүрүп койду деген вариант бар. Анан башында ушу чек ара кызматынын ошо чек ара заставадагылар качып кетти деген дагы версияны айтышкан, бирок бул вариант азыр толугу менен четке кагылды. Себеби буга эч кандай негиз жок болчу. Бирок чек ара кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Саитжан Эратовдун айтымында жоокерлер эч кимге айтпай, эң башты кылышып, аңчылыкка кетишкен. Ар бир мамлекеттик чек ара кызматына келген жоокер биз үчүн аябай баалуу. Биз ата-энесинен кандай алсак ошол жоокерлерди ошондой андан да жакшы деңгээлде ата-энесине тапшырышыбыз керек. Тилекке каршы туура айтасыздар, 22 август күнү ошол биздин солдатыбыз дайынсыз жоголду. Биринчи алгачкы биз жүргүзгөн мындай террористтик иштеринде биз расмий түрдө берген маалымат тастыкталган. Ошо нарядка барып туруп жоголуп кетти деген маалымат болду. Азыркы күндө аскердик прокуратурасы бүгүн расмий түрдө бизге маалымат берди. Алар ошол чек ара нарядынан барып кийин ошол охотага, уучулукка кеткен деген тастыкталган маалымат айтылып атат. Бирок ошол жердеги аскер бөлүгүнүн жетекчилери, мамлекеттик чек ара башкармалыгынын жетекчилери андай аларга команда берген эмес. Эң баштыкка алып туруп, ошол жердеги сержанттар өздөрүнүн бир терс ойлору менен ошол ууга чыккандыгы тастыкталып атат. Бул туура маалымат. Биздин уставдын негизинде аңчылыкка чыгуу тыюу салынат. Катуу тыюу салынат, бул мүмкүн эмес. Эми чарасын ошол аскер прокуратурасы көрөт. Айта кетсек, Бексултан Баридинов 2014 жылдын сентябрь айында аскерге чакыртылган. Бир айдан кийин кызмат өтөө мөөнөтү аяктамак. Учурда жоокердин жоголушу боюнча мыйзамсыз аңчылык кылуу, чек ара кызматын аткаруунун эрежелерин бузуу, ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү беренелери менен кылмыш иши козголуп, издөө иштери уланууда.